Арбаңыздар, урматтуу мекендештер, КТРК Спорт телеканалында түз эфирде волейбол боюнча Кыргызстандын чемпионаты уланат. Экинчи лига, жол болсо жогорку лига. Экинчи турлук беттештер Бишкек шаарында Кабыл Кожомкул атындагы спорт ордосунда өтүүдө. Жана кезектеги 3-чү күндүн алкагындагы беттештер Нарын облусунун Теңир Тоо командасы жана Чүй өрөөнүнөн келген курама команда десек болот. Сарыөзөн командасы алга чыкты. Чабуул бул Чыңгыз Шаевдин аткаруусунда болду жана Теңир Тоо командасы ошентип бул беттеште алгачкы упайды өздөрүнүн пайдасына жазды. Кызматыңыздарда Кубан Жумамединов. Дал ушул Сарыөзөн командасынын курамын силерге тааныштырууну баштай берели. Сарыөзөн командасынын чабуулу Нурлан Нурали уулу эсеп санын теңейт 1-1. Нурлан Нурали уулу дал ушул оюнчу 4-чү катар саны менен кийинкиси 9-чу Элдар Кылычбек уулу, 7-чи Ринат Майчинов, 2-чи Байгазы Замирбек уулу, 13-чү Байышбек Аматкулов жана 8-чи Кудратулла Сакмамат уулу. Мына ушундай негизги баштапкы курамда чыккан оюнчуларды сиздерге тааныштырып өттүк. Жана жок, бул жерде Элдар Кылычбек уулу топко жеткен жок, пас чыгарып берүүдө бир аз катага жол берди. Бүгүн өзгөрүүлөргө токтолсок, 13-чү катар сандагы Байышбек Аматкулов биринчи мүнөттөн баштап оюн таласына чыгууда бириктиргичтин милдетин аткарат, же болбосо пас берүүчү оюнчу. Буга чейинки турда жана буга чейинки оюнда Эрлан Жолдубай уулу негизги милдетти аткарып келген, бирок Эрлан Жолдубай уулу негедир бүгүн алмашуудагы оюнчулардын катарында да жок экендигин байкасак болот. Нурлан Нурали уулу узатылган сокку так эмес. Топ оюн таласынын сыртына түштү. Демек 3-2 Теңир Тоо командасы алдыда. Дал ушул Теңир Тоо командасынын курамы силерге тааныштырып коелу. Команданын капитаны, команданын башкы машыктыруучусу, лидери Чыңгыз Шаев 7-чи катар саны менен ал ортодо өтө мыкты Ринат Майчинов катага жол берди. Андан ары 15-чи катар саны менен Тавриш Жумаев, 5-чи Айдар Болотбек уулу. Мындан тышкары Мунарбек Калдарбек уулу 11-чи катар саны менен оюн алып барууда. Топто оюнга кошкон бул 9-чу катар сандагы Кайрат Дүйшөнбек уулу. Ийгиликтүү сөйдүн атаандаштары топ өтүп жаткан учурда туура эмес жайгашып алган. Мына ушундай старт курамдагы оюнчуларды сиздерге тааныштырып өттүк. Мындан тышкары алмашуудагы оюнчулардан 12-чи Нурболот Бекмырзаев, 22-чи Алмамбет Замирбеков, 17-чи Ырысбек Сталбек уулу бар, 18-чи Эржан Мамбетсадыков бар, 8-чи Чыңгыз Өзгөнбек уулу бар, 20-чы Самат Айдаров, 13-чү Бексултан Райымбеков жана мына ошол жогорудагы белгилеп өткөн оюнчулар бүгүн алмашууда. Ал эми Теңир Сарыөзөн командасында болгон 3 гана оюнчуну биз азыр көрсөк болот. Алмашууда оюнчулардын катарында булар 10-чу Тобиас Фогель жана мына оюн таласына чыккан бир оюнчуну тааныштырып коелу, Нурсултан Акматов. Мындан тышкары алмашууда Актан Абланбеков 14-чү катар саны менен оюнда бар. Ал эми калган оюнчулар протоколдо жазылганы менен бүгүнкү оюндан биз көрө элекпиз. Алардын катарында спорт шебери Марс Момуналиев бар. Ал ортодо эмне болду? Өнөктөштөр бири-бирин түшүнө алышкан жок.
мыкты чыгарып берүүнү жасагандай таасир кылган, бирок эч ким аны сокку узатып чабуул менен жыйынтыктаган жок. Айдар Болотбек уулу өтө кубаттуу сокку, бирок эң негизгиси атаандаштар үчүн пайдалуу жыйынтыкталды. Себеби так эмес сокко. Эсеп саны 7-6 Теңир Тоо командасы алдыга чыгат. Топту кабыл алуу бар. Кудратулла жана таамай эмес. Кудратулла Сакмаматуулу азыр өнөктөштөрүнөн кечирим сурады. Бул жерде анын катасы бар экендигин өзү да жакшы түшүндү. Андан аркы аракеттер ийгиликсиз. Мунарбек Калдарбек уулу топту оюнга кошууда катага жол берди. Жана Кудратулла Сакмаматуулу кече күнү өтө кубаттуу соккулар менен өзгөчөлөнүп жаткан болчу. Жана бул ирет дагы эс жасап жетишти. Чыңгыз Шаев бул ирет топтун бизин кайтара алган жок. Кудратулла Сакмаматуулу экинчи аракет, бул ирет таамай эмес. Өтө бийик жана так эмес. Бул ирет Фархат Замирбеков болгон экен. Теңир Тоо командасынан 9-9. Бүгүн албетте эки команда тең, ачык айтканда бирдей күчкө ээ. Жана 5 партияны дагы көрүп калышыбыз толук мүмкүн. Кече күнү 5 партияны Сарыөзөн командасы ойногон. 5 партияда кадам жайга жеңилген. Бул жана эми Теңир Тоо 3 партияда эле чаткалга жеңилип калган. Дагы болсо топ талашта Чыңгыз Шаев өнөктөшүнө чыгарып берүү. Коргонууда Кудратулла мыкты, Нурлан Нурали уулу жана эсеп саны 11-9. Сарыөзөн командасы 2 упай айырмачылыгында алдыга чыгып жетишти. Былтыр Теңир Тоо командасы жогорку лигада 3-чү орунда элеп бир аз гана жетпей калган. Улуттук лигага жолдомо алыш үчүн себебинде 1-чи жана 2-чи орунду ээлегендер. Улуттук лигага жолдомолорун жакшы билебиз. Жана быйыл негизги фавориттердин бири болот деген ойлор азырынча акталбай жатат. Себебинде атаандаштарынан азыр ушул эле кече күнү менен чаткалдан жеңилди. 1-чи турдун алкагында башка командалардан жеңилген. Азырынча фаворит катары көрүнө элек. Эгерде дагы да болсо күрөш улантыш үчүн бүгүнкү оюнда нарын жергесинен келген командага бир гана жеңиш керек. Бирок азырынча абал өтө оор, 4 упай айырмачылыгында 13-9 эсебинде алдыга чыкты. Мүмкүн тайм-аут керек эмес деген ойлор жаралат. Ал ортодо кезектеги чабуул Чыңгыз Шаев. Атаандаштар топтун бизин кайтарды. Кудратулла Сакмаматуулу. Экинчи толкун Айдар Болотбек уулу. Андан ары Илдар Кылычбек уулу жана 14-чү упай бар. Тайм-аут. Тоо. Биздин ойду окугандай эле Чыңгыз Шаев тайм-аут алууда. Күтүлгөн. Мындай абалдын болушу себебинен 5 упай катары менен өздөрүнүн пайдасына жазды. Сарыөзөн оюнчулары. Буга чейинки оюндарда Таврис Жумаев 10-чу катар санда оюн алып барып жаткан Таврис Жумаев оюн таласына чыккан эмес. Башкаруучулук милдетти аткарып команданы техникалык аймактан колдоп жаткан. Бүгүн өзү оюн аянтчасына чыгып командасына сырттан эмес иштен жардам берүүнү туура көрүүдө. Бирок азырынча чейин анын бул чечими командага жардам берилек дегиче мынакей ушул
Üçüncü çıktı okşойт. Ушул жерде мына Тавир Жумаев командасына ұпай алып келіп берді. Тажрыйба керек әлбетте мынакей. Командадағы ең енді тажрыйбалы ойыншылардың бірі мына Тавир Жумаев мен Чыңгыз Шаев. Екеуі бірге 31 жашта, Чыңгыз Шаев 32-де, Тавир Жумаев 31-де. Кейбір ойыншыларда әлбетте тажрыйбадағы керек. Байышбек Аматқұловтың шығарып берісі, андан ары атаңдаштарынан қуатты соққыны көрі алдық. Тақтап айтқанда Айдар Болотбекұлы. Теңіртаудағы спорт шеберіне тамақ беріп болған 3 волейболшының бірі. Чыңгыз Шаев әлбетте өзінің карьерасын ту жоқсында тұрған кезде мұндай шығарып берілерді чемчика дейлі жақшы тақпай айтқан өте қуатты соққыларды ұзатып атаңдаштары дейлік бұл топтың мезін қайтарғанға мүмкіншіліктері болған емес спортшы. Бірақ бүгін мынакей жаш кезіндегідей өткөріп берілерді көрілек біз. Ал ортада Нұрлан Нұралиұлы Чыңгыз Шаевтың бір жаштығын ескерте қуатты соққыны, қуатты өткөріп беруін жасаған. Бірақ атаңдаштары чоң қиыншылықпен топтың мезін қайтарды. Андан ары жиналса Шаулды дағы игілікті жиынтықта аңға жетіште. 12-16. Жаман емес. Нұрлан Нұралиұлы топты қабыл алды. Құдыратұлы Сақмаматұлы жаңа Тоспоға деген топ ойын таласын таштап кетеді. Натыжыда бұл пайдағы Сарыөзен командасының пайдасына жазылуда. 17-12. Жақшы әрекет жана бұл жерде 13-17 есеп саны. Айдар Болотбекұлы топқа жақындап келгендігін көрудеміз. Жаман емес. Елдар Кылычбекұлы топтың бізін қайтарды, бірақ атаңдаштары екінші толқынменен чабуылға барып, ұзатылған соққы. Қолына тиіп кеткен екен. Бұл жерде либер ойыншы Нұрсұлтан Ақматов 20 жашта. Командадағы ең жаш ойыншылардың бірі. Кече күн ойында Сарыөзен либеросы жоқ елі ойынды өткөрген болчу. Бүгін либер ойыншыны ойынға қошын тура көрген екен. Кече күн либеро ойыншы жоқ елі Ринат Майтчинов, Нұрлан Нұралиұлы топтың мезін қайтаруда мықты жағынан өздерін көрсетіп жатқан болчу. Есеп саны 2 ұпайға чейін қысқарды. 15-17 натыжыда Еремек Бешекеев тайм-аут алуда. Oyuncular қайрадан айыншаға қайтып күйлеулері зарыл. Жана топты ойынға қошуыны сары киім менен ойын алып барып жатқан Теңіртау жаты. Уландат жана дароо эле катага жол берди. Бул жерде Айдар Болотбекұлы ушул өткөрүп берүүнү жасоонун алдында көрөрмандардын ичинен аут деп бирөө аябай катуу жүрүп жана чындап эле анын ою ийгиликтүү болуп аутка кетип калганын көрдүк. Азыр эки оюнчу бири-бирин түшүнбөй натыйжада соккуза таашкан жок. Андан ары мына атаандаштарынан жооптуу чабуулду көрө алышты. Жыйынтыгында ийгиликтүү 18-16. Önce takta aytıqın 16-18. Теңіртау командасы әлбет топты ойынға қошот. Ой, аз жерден тор чабыл өрет. Теңіртау командасы үшін ойнап кете жаздады. Бирок Ринат Майтчинов бұл жерде
Авалды көзүмөлдөп турганда эле топту кайра өйдө көтөрүп алды дагы. Жыйынтыгында өнөктөштөрү Котту чабуулду жыйынтыктап өздөрүнө упай алып келди. Кудратулла Сакым Аматуулу, атаандаштары Чыңгыз Шаев. Бул жерде Котту сокку узатууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Нурлан Нурали уулу жана өтө кубаттуу бул жерде Мунарбек Калдарбек уулу. Канчалык аракет кылып алсын, топтун бейсин кайтара албады. Башка команданын улуттук лиганын оюнчулары болсо дагы бул топтун бейсин кайтара алмак эмес. Ал ортодо Кудратулла кайрадан эс жасады. Буга чейинки ушул эле оюндун жүрүшүндө бул экинчиси десек туура болот. Кудратулла Сакым Аматуулу Азамат. 21-16. Сарыөзөн командасы биринчи партияны өзүнүн пайдасына чечип койгон өтө жакындап келди. Кайрадан эле тобокелдик ордо, кайрадан ушундай бир кубаттуу өткөрүп берүүнү жасады жана бул жолу бир аз тактык жетишкен жок. Өткөрүп берүү бар. Сарыөзөн командасы Ринат Майчиновдун чабуулу жана эмне болду? Бул жерде ким? Фархат Замирбеков. Торчого гол тийип кеткен. Натыйжада эсеп саны 22-17, 5 упай айырмачылык. Ринат Майчинов спортчу өрнөт талапкер. Айдар Болотбек уулу тосмо өз милдетин аткарды. Эми каршы чабуул Элдер Кылычбек уулу жана Тавриз Жумаев бул жерде топко тийин тийбейин деп бир аз өзүн өзү алданып калды. Натыйжада колуна тийип кетти. Бул жерде Тавриз Жумаев толук кандуу чечим чыгара алган жок. Айдар Болотбек уулу топту кабыл алды. Чыңгыз Шаевдин чабуулу Ринат Майчинов коргонууда өтө жакшы. Жана дагы болсо бири-бирин түшүнө алышкан жок. Фархат Замирбеков менен Чыңгыз Шаев жакшы эле бир аракет көрүшкөн болчу, бирок алардын аракеттери ийгиликтүү жыйынтыкталган жок. 24-17 жана сет point. Жок. 25-17 Сарыөзөн командасы биринчи партияны ишенимдүү жеңип алды. Азырынча алгачкы бөлүктө дал ушул жашыл кийим менен оюн алып барып жаткан Сарыөзөн жааты өтө жогорку чеберчиликти көрсөтө алды. Мүмкүн экинчи партияда нарын жергесинен келген команда өзгөрүүлөр жасайт чыгар. Албетте алмашуудагы оюнчулардын катарында Рысбек Салбек уулу бар. Жаш болсо дагы, өзүңүздөр билесиздер, 18 жашта болсо дагы Рысбек ушундай бир секириктерди жасап чабуулга чыга алат. Биринчи турда бир чемпионаттын ачылышы болгон десек де туура болот. Бирок кече күнү өзүн бир аз көрсөтө алган жок. Мындан улам бүгүнкү оюнда биринчи партияда Чыңгыз Шаев аны аянтчага чыгарган эмес экен. Бир нече көз ирмемден кийин, бир нече мүнөттөн кийин оюнланат экинчи партия. Убакыттан пайдаланып белгилеп коелу. Быйыл дагы адаттагы эле жогорку лигада жалпы 12 команда күч сынашып жатат жана 12 команда 6-6-дан 2 тайпага бөлүнгөн. Биринчи турдук оюндар февраль айынын башында болгон, эсиңиздер болсо. Жана ал жакта Кадамжай бир тайпаны А тайпасын Кадамжай жеңсе, Б тайпасын Жалал Абад командасы жеңип алган. Эми экинчи турда кандай болот? Экинчи турда да Кадамжай менен Жалал Абад дагы да болсо ийгиликтүү оюндарды өткөрүп келүүдө. Демек, азырынча да ушул Кадамжай менен Жалал Абад улуттук лигага жолдомо алууга негизги талапкерлердин катарында десек болот. Ал эми Сарыөзөн менен Теңиртөө азырынча фаворит эмес, ушул учурда аутсайдер эмес. Азырынча болгондо орто зар гана команда болуп жатат десек
туура болот. Демек, эч кандай өзгөрүү жок. Өзгөрүү жок экен. Дагы болсо биз 18 жаштагы Рысбек Сталбек уулун аянтчадан көрө элекпиз. Бул оюнда дагы Рысбек Сталбек уулу экинчи партияда дагы алмашуудагы отурат экен. Ошондой эле алмашуу жок, ооба. Сары Өзөндө дагы алмашуу жок. Биринчи партияда командалар кандай курам менен ойносо, бул жолу дагы ошондой эле курам менен аянтка чыккан. Ринат Майчинов топ сакталды. Экинчи толкун менен чабуулду көрөбүз. Тавриз Жумаев, Айдар Болотбек уулу жана Азамат. Айдар Болотбек уулу экинчи партияда алгач укпайды, өз командасынын капчыгына салды. 1-0 теңир топ алды да. Тавриз Жумаев чыгарып берилген топ ийгиликсиз. Биринчи партияда дагы топту өткөрдү, катага жол берген. Эсиңиздер болсо, жана бул жолкусунда да Тавриз Жумаев бир аз ишенимсиз ойун алып барды. Эми атаандаштардын чыгарып берүүлөрүн көрөбүз. Биринчилерден болуп ким чыккан экен? Биринчиден болуп Байшбек Аматкулов чыгарылган топ. Чыңгызшаев топту кабыл алды. Анан Айдар Болотбек уулу жок. Аракет бар, акыр аягына чейин күрөшүү чуркап келип жерге жата калды, бирок топту өйдө бийиктете көтөрө алган жок. 2-1 теңир топ командасы. Чыңгызшаев күчкө басым жасаган жок, ал ортодо Кудратулла Сакмаматуллу эмне кылды? Катуу эле сокку заты берсе болмок. Бирок тобокелдикке барбайын деп ойлоду окшойт, болгону ортодогу топчулуун ашырайын деген ой болгон. Байшбек. Албетте Байшбек бул жерде жетпей бара жаткан болчу. Мындан улам эң негизги командасы топту сактоо үчүн артка топту калтырган, бирок артта Ринат Майчинов ал топту албасты күткөн эмес. Дагы да болсо топ талашта жана кайрадан Байшбек бул жерде эрежени бузган экен. Аматкулов жана экинчи бөлүк теңир топ командасы чоң айырмачылык менен алдыга чыгып бара жатат. Эсеп саны 5-1. Чыңгызшаев жана үчүнчү зонадан, үчүнчү аймактан чабуулга барган Байгазы Замирбек уулу. Жана Нурлан Нурали уулу. Нурлан Нурали уулу буга чейинки турда командада эң эле бир кубаттуу өткөрүп берүүлөр менен өзгөчөлөнгөн оюнчу болчу, бирок бүгүнкү оюнда буга чейинки беттеште аны Кудратулла Сакмамат уулу кандай бир көлүкөсүнө калтырып койгондой таасир калтырууда. Азыр ошол сөздү жоюу максатында не иш жасады? Кийинки экинчи аракетин байкайлы. Өтө кубаттуу либер оюнчу Азамат бул жерде топту кабыл алды. Андан өнүктүштөрү чабуулга барат жана Мунарбек Калдарбек уулу. Бул оюнчунун секиригине албетте өтө баа бердим. Бул албетте көпчүлүк эле көрөрмандар баа берсе керек. Мынакей боюнун узундугун караңыздар жана анын секиригине. Мынакей ошол эки нерсени алып карай турган болсок, бул жогорку лиганын бир гана теңир топ эмес, башка оюнчулардын ичинен дагы эң эле бийик секирген оюнчу десек болот. Эгерде анын боюн эске ала турган болсок. Ал ортодо өтө кубаттуу өткөрүп берүү жана дагы эмес. Кайра Дүйшөнбек болгон экен. Өткөрүп берүүсү ийгиликсиз жетикталды жана 4-6. Байгазы Замирбек уулу эң так өткөрүп берүүнү туура деп чечкен. Байшбек ал жерден топту сактап кала албай калды, бирок ошентсе дагы Кудратулла Сакмамат уулу анын аракетин текке кетирген жок. Анын пасын ийгиликтүү командасына упай алып келип берүү менен жыйынтыктады. 5-6. Топту өткөрүп берүүнү ишке ашырды. Андан ары чабуул бар. Байшбек кайрадан мыктылыгын көрсөтүүдө. Тосмо
Элдияр Кылычбекулунун аткаруусунда кайрадан жана Азамат караңыздарчы кандай деген амал көйлүк бүгүн Мунарбек Калдарбекулунун оюну менин жеке купулума толууда. Азамат өтө мыкты оюн, мыкты аракет. Биринчиде соккузаттı, бирок тосмодон өтө албаганын түшүндү. Андан улам экинчисинде ал жөн гана тосмону жарып өтүп, жай гана бош аймакка таштоону чечкен жана ал аракет ийгиликтүү болуп чыкты. Теңир Тоо кайрадан ортодо айырмачылыкты өзгөртүүдө. Үчүнчү рет катары менен топто оюнга кошот Айдар Болотбек уулу. Буга чейинки учурда атаандаштары демек Ринат Майчинов бир аз таманы менен оюн талаасын таштап кеткен экен. Ооба, мындай да болот. Андыктан оюнчулар бүт буту менен ушул аянтчанын ичинде болушу керек. Ооба, Ринат Майчинов бул жерде катага жол бергендигин өз мойнуна алды. 16 эсеп саны. Ринат Майчинов бош аймакты издеген, бирок ал жакта Айдар Болотбек уулу бар жана Каптал калыс аутка кеткенин билдирген болчу, бирок башкы калыс башкача чечим чыгарды. Бир аз түшүнүксүз эми калыстын адилеттүүлүгүнө чек санабай эле коелу. Андан ары чабуул бар. Каптал калыс менен азыр башкы калыстын ойлору, пикири бир келбей жатат. Экинчи топ катары менен жана эң негизгиси бул жерде бир-бир эч кандай талаштуу маселе жок. Эң негизгиси эки командага бирден упай берилди. Андан кийинки аракетинде топ оюнга кошууда катага жол берди. Сары Өзөн оюнчулары. Андан ары Теңир Тоо командасы кезектеги топ оюнга кошуу амалын ишке ашырат. Бул дагы кубаттуу соккулу жасаган. Ал жерден топту түшүрүп кала жаздады. Бирок акыр аягын Нурлан Нуралиулунун соккусу менен жыйынтыкталды. Анын жообун мынакей Айдар Болотбек уулу көрсөттү. Жоопту чабуулда атаандаштары бул топко реакция да кылганга үлгүргөн жок. Ортодогу айырмачылык 13-7. Эрмек Бишекеев тыныгып алууда. Ортодогу айырмачылык 6 упай. Бир аз кечигип калган жокпу деген ойлор келет. Мүмкүн ортодогу айырмачылык 6 упайга жеткенге чейин эле тайм-аут алып бир аз оюнду башкандыкка буруп кетүүнүн айласын ойлосо болмок Эрмек мырза. Бирок азыр да кеч эмес. Эң негизгиси упай 25ке чейин жете элек. 24 атаандашы 24 упайды чогулткан кезде дагы мүмкүнчүлүк партияны жеңип болуу мүмкүнчүлүгү дайыма сакталат. Андыктан азырынча бул партияга чекит коюу эрте. Нурлан Нуралиулу өтө мыкты. 8-13. Жана ким Элдар жок, Ринат Майчинов команданын капитаны топко жакындап келет. Атаандаштары чабуулга барат. Бул жерде ким? Чыңгыз Шаев тосмону жарып өттү. Тосмо 2 оюнчудан тосмо курулган болчу. Да ушул оюнчулардын колунда тийип, топ андан ары оюн талаасын таштап кетүүдө. Кайрадан чабуул Нурлан Нуралиулу. Чыңгыз Шаев бул жерде тосмого чыгууда эрежени бузуп алган экен. Өзү дагы моюнга алды. 9-4. Азырынча ортодогу айырмачылык анчейин эле кыскарган жок. Кайрадан эле 6 упай айырмачылык калыбына келет. 15-9.
Шаевтің чыгарып берүүсү, атандаштарынын кубаттуу чабуулу, дагы да болсо топ талашта Чыңгызшаев. Кайрадан топты атандаштардын аймагын өткөрүп берди. Бул жерде Байгазы Замирбек уулуна бир аз ийгилик жылмайт десек болот. Себебинде өзү каалагандай сокку аталган жок. Топ анын манжаларынын учуна гана тийди. Бирок эң негизгиси атандаштарын ушул учурда бир аз алдап койду. Айдар Болотбек уулу реакция кылганга үлгүргөн жок. Жыйынтыгында топ анын колуна тийип аутка кеткен. Андан кийинки аракет топ оюн таласына түшкөндүгүн көрсөтүүдө каптал калысы. Демек эйс Сарыөзүн командасы эсепти 11-15 кылып өзгөртөт. Жана Нурлан Нурали уулу бул оюнчунун өткөрүп берүүлөрү кубаттуу экендигин атаандаштар түшүнүп турган учуру жана бул ирет катага жол берди. Ооба, жакшы эле өйдө бийик чимирилткен топту, бирок жакшы тийбей калды. Бир аз топ ылдыйрап түшүп бара жатканда тийип калды окшойт. Мындан улам топ жапыс кетти дагы ортодогу торчодон орун алды. Ринат Майчинов топту калып алды. Андан ары Кудратулла Сакмамат уулу. Жана Байгазы Замирбек уулу даярданууда. Төртүнчү аймактан чабуулга барган Теңиртау оюнчусу. Дагы да болсо ортодогу 5 упай айырмачылык сакталууда. Ал ортодо Айдар Болотбек уулу кайрадан жогорку чеберчилигин көрсөттү. Топту оюнга кошуу менен эс жасады дагы упайды командасына алып келип берди. 18-12. Буга чейин биз мактаган Кудратулла дагы Нурлан Нурали уулу дагы мынчалык 2 рет катары менен эс алган эмес эле. Мына бул жерде мына Айдар Болотбек уулу 2 рет эс алды катары менен. Андыктан Айдар Болотбек уулу атаандаштарынан салыштырмалуу мыкты экендигин көрсөтүүдө. Кудратулла Сакмамат уулунуку дагы Нурлан Нурали уулунуку дагы кубаттуу көрүнгөндүгү менен иш жүзүндө Айдар Болотбек уулунуку тактык жагынан бир топ алды да экендигин байкадык. Эми негизгиси көз өтүп кетпейби байкап туралы. Үчүнчү кийинки аракетинде Айдар Болотбек уулунуку канчалык деңгээлде ийгиликтүү болуп чыгат. Бул иретте кубаттуу Нурлан Нурали уулу топту кабыл алды. Андан ары Кудратулла Сакмамат уулу топ талашта экинчи толкун менен чабуулду көрөбүз. Жана Байышбек бул иретте өзү негизи пас чыгаруучу милдетти аткарат. Бул иретте өзү пасты алды Ринат Майчиновдон жана таамай сокку узаталган жок. Айдар Болотбек уулу буга чейинки аракеттери жакшы болчу, бирок бул жолу эми бир аз кечке топту оюнга кошо берип тажады Айтор. Тактык окшогон жок бул жолу. Жана чагымда биз экинчи партияны жыйынтыктай берсек болот окшойт. Теңиртоодагы өздөрүнүн менен жеңишке жетерине чоң ишеним артып алгандыгы көрүнүүдө. Атаандаштар болсо эми 3-чү партияда көрөбүз дегендей оюн алып барууда. Ал ортодо Илдар Кылычбек уулу алмашууга кетүүдө. Түшүнүксүз Тобиас Фогель чыгууда. Тобиас Фогель эми кандай максатта чыкты байкап туралы. Илдар Кылычбек уулу бул команданын эң алдыңкы оюнчусу десек жаңылган болбойт элек. Ал ортодо чыгарып берүү бар. Өтө ийгиликтүү. Себебинде торчого тийген топ атаандаштарын бир аз тайсалдатты дагы топтун багытын сактаганга жетишкен жок. Кийинки аракет Мунарбек Калдарбек уулунун аткаруусунда жооптуу сокку бар жана
Тавриз Жумаев мені болған тиреште жеңүүчү болуп чыкты. Кудратов Сакмаматуулу Кудратов Сакмаматуулу өзүнүн бир нече кот соккулары менен эс жасоо эле командасына бир мүмкүнчүлүк бербесе, азырынча мүмкүнчүлүк өтө эле азайып калууда. Ал ортодо Нурлан Нурали уулу мыкты сокку узаталды. Либер оюнчусуна алдыда турган Нурлан Нурали уулу бирок терс таасир тийгизип койгондой таасир калтырды. Жыйырма 3-15. 16 ұпай бар. Тосмо ийгиликтүү болуп чыккан жок. Сокку барбы? Айдар Болотбек уулу каяка кеткен? Кайсыл жака кеткен? Бул жерден Байышбек Аматов. Ошол учурда Байгаз Замирбек уулу Тосмо курууга ниеттенип алышкан болчу. Эми Тобес Фогель ала болду. Туура көзөмөлгө алган эмес экен. Жана 25-16 урматтуу телекөрүүчүлөр, Теңиртау командасы экинчи партияны жеңди. Жалпы эсеп 1-1. Үчүнчү партия бир нече көзөрмөмдөн кийин уланат. Башына айтып өткөндөй 5 партия болушу мүмкүн дегенбиз. Ойлор азырынча акталууда. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Теңиртоо Сарыөзөн оюну уланат. Үчүнчү партия башталып алдында турат. Азырынча алгачкы 2 партияда бизде тең. Биринчи партияны Сарыөзөн жааты жеңип алган болсо, экинчи бөлүктө Теңиртоо командасы ийгиликтүү болуп чыкты. Натыйжада эсеп саны 1-1. Эми үчүнчү партия кандайдыр бир деңгээлде көрүк мааниге ээ болгон бул бөлүктө тараза ташы кайсыл тарапка ойт.
Мына ошол суроого жооп издейни. Эсеп саны 1-1, андан ары өткөрүп берүү жакшы. Атаандаштардын кооттуу соккуну күтөбүз. Жакшы эле. Куаттуу өткөрүп берүүнү жасаган Байышбек Аматкулов. Бирок Айдар Болотбек уулу. Бүгүнкү Темир Ток командасынын эң эле жылдыздуу оюнчусу. Кооттуу соккулар менен командасына байма-бай упайларды алып келип берүүдө. Элдар Кылычбек уулу Осмонду жарып өтүү менен эсеп санын теңейти 2-2. Ринат Майчынов. Кайрадан мына оюн таласында өнөктөштөрүнө дем күч берип башкарып жаткандыгын көрүбүз. Ал Нурлан Нурайлы уулу тобокелдик орду. Бирок бул тобокелдикке ага эч кандай натыйжа алып келип бере алган жок себебинде. Упай атаандаштарына жазылат. Андан ары чыгарып берүү. Кооттуу сокку аталышкан жок. Жана эмне болду? Нурлан Нурайлы уулу аут болот деген ойдо болгон. Бирок иш жүзүндө оюн таласынын ичине түшкөн экен. Топ 4-2. Тосмо өз милдетин аткарды. Экинчи ирет Тосмо мыкты болгон. Жана бул жолу атаандашы эреже бузгандыгына байланыштуу упай Сарыөзүн жаатына берилет. Байгазы Замирбек уулу өткөрүп баруу жакшы. Атаандаштарынан да кооттуу соккуну күтөбүзбү? Жок. Бул ирет кооттуу сокку көрө алган жокпуз. Атаандаштардын чабуулу ийгиликтүү. Атаандаштардын аймагына кирип кеткен Айдар Болотбек уулу. Натыйжада упайды атаандаштарына берди. Статуско тең эле 4-4. Андан ары Мунарбек. Секирик өтө керемет. Бирок такты дагы бир аз өртүшү керек. Себебинде так болуп чыккан жок. Байгазы Замирбек уулу. Атаандаштарынан Айдар Болотбек уулу чабуулга барат жана эсеп саны тең элет 5-5. Жана Айдар Болотбек уулу өзү топко жакындап келет. Буга чейин 2 ирет катар менен иш жасаган оюнчу. Бул жолкусунда анын өткөрүп берүүлөрү канчалык деңгээлде мыкты болот дегиче. Ортодогу торчо топту өткөргөн жок. Албетте Айдар Болотбек уулу ийгиликтүү түрдө өткөрүп берүүнү жасаган эмес. Катага ката менен жооп берген бул Элдар Кылычбек уулу. Аянчанын жанына жакындаганда жок. Аянчадан алыс түштү топ. Өткөрүп берүү жаман эмес. Кудратулла Сакмамат уулу. Дарбек Калдарбек уулу коргонду да анчейин мыкты эмес экендигин көрө алдык бул жолкусунда. Жана дал ушул акыркы 7-нчи упайды Сарыөзөнгө алып келген Кудратулла Сакмамат уулу өзү топто оюнга кошот. Жаман эмес, бирок буга чейинкидегилерден айырмаланып кубаттуу болуп чыккан жок. Бирок эң негизгиси упай анын командасына жазылат, андыктан оюнду андан ары уланта берсе болот. Кудратулла Сакмамат уулу эгерде мындай жайып өткөрүп берүүнү жасайм десе, анда так бериш керек болчу. Эгерде так бербейм десе, анда тобокелдикке барып дароо эле кооттуу соккуну
Куат өткөрүп берүүнү жасалмок. Ал ортодо Фархат Замирбеков. Нурлан Нурайлуулу Тосмо өз милдетин аткарды. Ринат Майчынов кайрадан Нурлан Нурайлуулуна. Тосмо экинчи ирет мыкты болуп чыкты. Экинчи сызыктан пайым соккусун узаткан оюнчу Кудратулла Сакмаматулу. Менимче анчейин кубаттуу көрүнгөн эмес, бирок атаандаштары бул ирет топтун багытын мыкты таризде жөндөй алган эмес экен. Чыңгыз Шаев Тосмого тийген топ аутты көздөй кетет. Теңир Тоо командасына бул упайды да жазып коелу. 8-9. Ортодо айырмачылык дагы болсо 1 упай. 8-9 Таврис Жумаев. Сокку Тосмо өз милдетин аткарат. Андан ары чабуул анчейин окшогон жок, бирок ошентсе да негизгиси топту оюнга сактап калды. Байгазы Замирбек уулунун аракети ортодогу торчудан ашкан жок. Мындан улам эсеп саны теңелет. Чыңгыз Шаев башкаруучуга өз пикирин айтып үлгүрдү. Кайсыл эпизод боюнча түшүнүксүз, себебинде бул учурда бул гол албетте тактап аткан бул упай Теңир Тоого жазылган болчу. Андан кийинки упай Сары Өзөңдүн пайдасында 19 жана Байышбек Аматкулов. Сокку бар, өтө кубаттуу Айдар Болотбек уулунун аткаруусунда. Тараза ташы кайрадан теңелет. 10-10. Команда капитаны башкаруучусу Чыңгыз Шаев катага жол берди. Мындай учурлар эми анчейин көп кездешпейт, бирок болуп турат. Албетте бул жолкусунда мына Чыңгыз Шаев ушундай катага жол берип алган болчу. Таврис Жумаевдин чыгарып берүүсү, Айдар Болотбек уулунун соккусу. Бүгүн Таврис Жумаев менен Айдар Болотбек уулунун тандеми, байланышы өтө мыкты, жогорку деңгээлде. Болуп жатат. Өтө кубаттуу Ринат Майчынов топтун бизин кайтарды. Андан ары өнөктөштөрү чабуул жасай алабы? Жасады, бирок Тосмого тийген топ аутту көздөй кетти. Натыйжада Теңир Тоо алдыга чыгып кетти. 12-11 Теңир Тоо командасы. Буга чейин Сары Өзөнгө жеңилип жаткан 2 упай, 3 упайга чейин Сары Өзөн алдыга чыгып кеткен болчу, бирок бул жолкусунда эсеп эми 2 упай айырмачылыгында Теңир Тоонун пайдасында. Эрмек Бешекеев азыр тайм-аут алышы керек. Эгерде албаса ортодо айырмачылык мындан да көрчүп кетсе, атаандаштын артынан кууп жетүү оңойго турбайт. Ай, бул жерде тайм-ауттун деле кереги жок, себебинде атаандаштар өздөрү жөнөкөй абалда 1 упайды берип койду. Андыктан 12-13 эсеп тартыштыгы жана катага ката менен жооп берген бул Байгазы Замирбек уулу. Элдер Кылычбек уулу. Эмне болду? Тайм-аут керек. Оюнчулардын тобун атаандаштардын аймагында өтпөй жатат. Соккулары ириңиз болууда. Мындай учурда албетте оюнчуларга бир аз эс алуу керек. Эрмек Бешекеев абалды түшүндү. 3 топ айырмачылыгында азырынча Теңир Тоо командасы алдыда келе жатат. Ринат Майчынов өзүнүн
өнөктөштөрүнө oyun içinde gana emes, teknikалык аймакта дагы өз кеңештерин берүүдө. Өткөрүлгөн топ. Жок. Байшбек Аматов канчалык аракет кылбасын, Ринат Майчинов андан топту командасына сактай алган жок. 16-12. Айдар Болотбек уулу. Ой. Өтө бийик. Чибирлеткен топ да өтө бийик кетти ошондой эле. Тобокелдикке барды. Ачык айтканда иш жасагысы келди Айдар Болотбек уулунун. Бирок тактык жетишкен жок. Элдар Кылычбек уулу. Анчейин тобокелдик барган жок. Ал ортодо Тавриз Жумаев. Неченчи ирет ушундай бир жолго барууда. Андыктан мындай абалды дагы алдын ала окуп билүүлөрү зарыл болчу. Сары Өзөн оюнчулары. Бирок Сары Өзөн оюнчулары азырынча тайм-аут алгандан кийин дагы абал өзгөргөн жок. Кайрадан эле упай албай жатышат. Атандаштары 18-13 өзгөртүп койду эми. Ортодогу айырмачылыкты. Өткөрүп берилген топ. Кудуратулла Сакмаматулу бул жерде командасын керегине жарады. Эми ушул жерде чындап Кудуратулла Сакмаматулу мындан дагы күчтүү командада ойнойм, же болбосо өзүн командамды улуттук лигага алып чыгарам деген жакшы ниеттери болсо, ошол жерде бир аз кубаттуу соктулар менен тобокелдикке барып, командасына упай алып келиши керек беле деген ойлор жаралат. Ал ортодо топ талашта Нурлан Нурали уулу жана сокку жакшы болчу, бирок колу торжого тийип калды. 19-14 тайм-аут кайрадан эле Сары Өзөн жаатынын машыктыруучусу Сермек Биширкеев алууда. Oyunu жүрүшпөй жатат. Акыркы учурда тайм-аутта жардам берген жок. Мүмкүн азыр. Кандайдыр бир деңгээлде оюнчуларына жеткиликтүү бир сөздөрдү айта алабы. Секундалыктын артта калды. Теңир Той командасы кайрадан эле ийгиликтүү аракеттерин уланта берет. Бул жолкусунда баш салышы анчейин окшошпой калды. Топ аутка кетти. 15-19. Мына ушул учурда, ушул жерден кармашы керек эгерде ушул партияны сактайм деген ою бар болсо Сары Өзөндө. Эгерде андай ой жок болсо, анда албетте мындан кийин абал өтө оорлоп калат. Кудуратулла Сакмаматулу өтө кубаттуу натыйжада атандаштары топту кабыл алган менен топ өтө бийик кетти. 16-19. Ринат Майчинов 33 жашта. Жашы бир топко барып калганына карабастан, дагы да болсо командасына өтө чоң пайда алып келип берүүдө. Чыңгыз Шаев команда капитаны ушул жерде. Укмуштуудай соккусу менен көрүмандардын эсине калды. 20-16. Ал ортодо каршы чабуул Нурлан Нурали уулу. Эми арттан кууп жетүүнүн айнасын ойлоп башташты Сары Өзөн жааты. 17-20. Байшбек Аматкуловго кезек келген экен топто оюнга кошуу. Жаман эмес, атандаштардын либеросу өтө жакшы. Айдар Болотбек уулу жана аут. 18-20. Ортодо айырмачылык 2 упайга кыскарды.
Байышбек Аматкулов дагы болсо өз мүмкүнчүлүгүн колдонот. Көтөрүп берүү анчейин окшошкон жок. Калптан жөн да атаандаштардын аймагына өткөрүп берүүнү жасайт. Ийгиликсиз сокку керек. Элдар Кылычбек уулу бирок ойдогудай сок болгон жок. Мүмкүн Айдар Болотбек уулунун соккусу жок. Аныкы да окшошкон жок. Нурлан Нурайлуу уулу жана кадага жол берди Нурлан Нурайлуу уулу. Нурлан Нурайлуу уулу Азамат. Ушул жерде командасын керегине жарады. 19-21. Жана Элдар Кылычбек уулу. Элдар Кылычбек уулуну оюндан чыгарууда. Тобиас Фогель. Нурлан Нурайлуу уулу ал жерден эч жасап коюу жаздады. Жыйырма бир. Сарыөзөн командасына экинчи тайм-аут жардам берди окшойт. 5 упай, 5-4 упай артта келе жаткан Сарыөзөн азыр 1 упайга чейин жакындап келди. Атаандаштардын кезектеси окусу Айдар Болотбек уулунун катасы менен коштолду. 21-21 жана тайм-аут. Тайм-аут бул жолу Чыңгылшаев алат албетте. Ортодогу чоң артыкчылыкты аз убакыттын ичинде жоготуп коюшту. Теңиртоо жааты. Аке Чыңгылшаев ортодо түшүп өзгөчө кимге? Өзгөчө Айдар Болотбек уулуна кайрылуу жасады. Акыркы учурда Айдар Болотбек уулу ушул партиянын жүрүшүнө командасын алдыга жетелеп чыгарган. Бирок андан кийинки аракеттерине ушул эле оюнчу эки жолу бир аз жакшы сокку зат албай калды. 21-21 топтун жанында Сарыөзөн оюнчусу Нурлан Нурайлуу уулу. Нурлан Нурайлуу уулу атаандаштарына мүмкүнчүлүк берүүдө 22-21 эми атаандаштары ушул артыкчылыкты сактап калуунун аракетин ойлошот албетте. 25 упайга жакындап келе жаткандыгын байкасак болот. Кудратулла Тосмө өз милдетин аткарды. 23-21 Сарыөзөн командасы алдыда. Байгазы Замирбек уулу топту жөндөө учурунда ыңгайсыз оюн алып барды. Ринат Майчынов бул үчүн дагы ачуу сөздөрүнөн дагы айтты окшойт. Андан ары көтөрүлгөн топ. Байышбек, Фогель жана топ азыр Теңиртоо оюнчусунун колуна тийген деген айтууда Ринат Майчынов. Үстүдөгү калыстагы, астыдагы калыстагы баш чайкады. Пикирлерин өзгөртүшпөйт. Демек, сет point. Ринат Майчынов топту калып алды. Андан кийин чабуул бар. Ким? Кудратулла Сакмамат уулу. Эсепти 22-24 өзгөртөт. Дагы да болсо сет point. Албетте катары менен бир эмес дагы 2 сет point болот. Ошол учурда ошол абалды сактай алабы? Акыркы чечүүчү соккуну узата алабы? Жок. Кийинки толкун Айдар Болотбек уулу жана ийгиликтүү 25-22 үчүнчү партия Теңиртоонун пайдасына жыйынтыкталды. Жалпы эсепте Теңиртоо алдыга чыкканын көрө алдык. Сарыөзөн биринчи партияны жеңип алдыга чыккандыгын көргөн элек, бирок Теңиртоо мынакей өзүңүздөр көргөндөй
2 partiyаны, andan keyingi 2 partiyаны өздерінің пайдасына жазды. Bunun natijasında жалпы партиялардың есебінде алдыға шығуға да жетішті. Теміртау командасы 4-ші партияда жалпы беттешке чекет қойып қоюлары мүмкін. Әнеме Сарыөзен командасын білеміз. 5 партияны ойнауында абдан жақсы көреді. Меніңше алар ойынды 5-ші партияға улантуға әрекет көрсетеді, және аларда мүмкіншілік бар. Эми ойындың башталышын көрөлү. 4-чү партия кандай абалда башталат. Ошого жараша божомол кылып прогноз жасайды. Менимче Сарыөзен командасында жалпы эсептеңип кетүүгө толук мүмкүнчүлүк бар. Сарыөзен команда саянчага чыгууга даяр. Атаандаштар азырынча салууда. Чыңышаев алгачал старт курамына кимдер чыгат, ошолорду белгилеп калыска бергенче убакыт аягына келип калганын көрдүк. Демек топту Темиртау командасы оюнга кошот. Ой, өтө жакшы. Байгазы Замирбек уулу өтө кубаттуу. Соккун узатты. Натыйжада эсеп такчасында 1-0 эсеби күйүп жанат. Жакшы бир мүмкүнчүлүк түзүлүүдө Сарыөзен командасына чабуул уюштурууга. Тобиас Фогель. Анын аракети ийгиликсиз. 1-1. Космодо Темиртоочулар мыкты болуп чыгышты. Чыңышаев. Андан ары өнүктүштөрүнө пас берүү, узатылган сокко бул ирет ким? Нурлан Нурайлы уулу. Нурлан Нурайлы уулу андан ары өзү топто оюнга кошууга жакындап келгендигин көрөбүз. Катага жол берди Нурлан Нурайлы уулу. Эсеп 2-2. Жана Кайрат Дүйшөнбек уулу. Өнөктөштөрдүн колдоосу астында Кайрат Дүйшөнбек уулу. Ринат Майчынов өз ордунда. Кудратла Сакмамат уулу бул ирет пас берген, бирок өнөктөштөр чабуул уюштура алган жок. Дагы болсо топ талашта. Кудратла Сакмамат уулу, Тобиас Фогель жана Тобиас Фогель эмне кылды бул жерде? Бул жерде чабуулга барып сокку деле узаткан эмес, жок. Оны атаандаштардын аймагында так топту түшүрүшү керек болчу. Кудратла Сакмамат уулу жакшы соккун узатты жана эсепти теңейди. 3-3. Топ азыр
Байғазы Замирбекұлына берілді. Дал ошол 19 жаштагы ойынчу топты оюнга кошот азыр. Азамат Азамат, бирок атандаштары дагы оор абалдан чыгып кетишти. Андан ары Кудратулла Сакмаматулунун соккусу, эсеп саны 4-3. Байғазы Замирбекұлы кайрадан топты оюнга кошот, атандаштарынан өтө кубаттуу жоопту соккунду көрүп алдык. Бул ким десеңиздер, албетте Айдар Болотбекұлы. Айдар Болотбекұлы Теңир Тоо командасынан мен жарымын деп айтсак туура эмес болуп калышы мүмкүн, бирок 3-1 упайын алып кетип берди командасына. Өтө жакшы. Тобиас Фогель жана Тобиас Фогельдин ордуна Илдар Кылычбекұлын кайра чыгарса жакшыраак болчудай. Эмне болду? Атандаштардын аймагына кирип кеткенби? Табрис Жумаев. Ай, жүнөкөйлү, анча кубаттуу эмес. Узат болгон, бирок бул жерде Кудратулла Сакмаматулу менен дал ошол Сары Өзөндүн жаңы либер оюнчусу Нурсултан Акбатовдун түшүнбөстүгү бири-бирин түшүнө алышкан жок. Андан ары чабуул уланат. Кудратулла Сакмаматулу либер оюнчу бул жерде Азамат. Кудратулланын экинчи аракети жана бул жолкусунда кубаттуу болуп чыкты, бирок дамай болбой калган экен. Эгерде топ аянчанын ичине түшсө, Айдар Болотбекұлы командасына жардам бермек эмес, ал алдыга жылып кеткен Айдар. Теңир Тоо командасы алдыга чыккан, ал ортодо 6-5 эсебинде. Мунарбек Алдарбекұлунун өткөрпөсү жаман эмес. Азыр өнүктүштөрү Чыңгызшаев тактап айтканда чабуулга барган. Кудратулла Сакмаматулунун жооптуу аракети. Чыңгызшаев албетте атандаштарын күтүүсүз жерден чабуулга барам деген ойдо болгон, бирок атандаштары ала болду. Байкап турган экен. 6-6. Либер оюнчу топту кабыл алды. Андан ары борбордук бөлүктөн чабуул жана топ кайсыл тарапка? Теңир Тоо жаатына берилет. Бул упай 7-6. Жана Фархат Замирбеков топту кабыл алды. Өтө жакшы. Андан ары Нурлан Нурайдуулу топ аянчанын ичине түштү. 7-7. Чындап 4-чү бөлүк чоң атаандаштыктагы тең атаандаштыкта өтүүдө. Миринат Майчиновдун мындай топто оюнга кошуудагы каталары буга чейинки оюндарда биринчи турда дээрлик көргөн эмес эле. Миринат Майчинов бул жолкусунда ушундай жүнөкөй абалда катага жол берип койду. Андан ары өнүктүштөрү чабуулга барат. Тосмо өз милдетин аткарып топтун уланын азайтты. Андан ары Чыңгызшаев жана Теңир Тоо жааты ошентип 9-7 эсебинде алдыга озуп чыкты. 2 упай ортодо айырмачылык. Нурлан Нурайдуулу Айдар Болотбекұлы менен болгон тиреште жеңүүчү болуп чыкты. Жана Байышбек Аматкулов жаман эмес. Бирок атаандаштардын чабуун күтүшү керек. Дагы болсо топ талашта эмне болду? Нурлан Нурайдуулу
18 Теңиртау командасы алдыда. Чыңгызшаев топты ойынға қошот. Элдер Кылычбекұлы кече күнкүндөй ойын өткөрсө, бүгүн Сарыөзөн жеңбек, бирок кече күндө ойын көрсөтө албай жатат. Жана алмашууда анын ордуна чыккан Тобиас Фогель. Азырынча Тобиас Фогельдин ийгиликтүү чабуулдарын көрө элекпиз. 12-8. Демек 4-чү партия менен беттешке чигит коюп өтө жакын. Байышбек Аматулов Азамат. Мыктап алды. Акырына чейин күрөшүп топту командасы сактады. Бирок экинчи толкун менен чабуулду көрөбүз. Мударбек Калдарбекұлы бул иреттагы өзүнүн жогорку чөбөрчүлүгүн көрсөттү. Азыр тайм-аут алышы керек Эрмек Бешекеев. Демек, Элдар Кылычбекұлы азыр бираз мынакей биз көргөндөй оор басууда. Демек, бираз бүтүн оорутуп алган окшойт Элдар Кылычбекұлы. Мындан улам аны биз оюн таласынан эми көрбөйт окшойбуз бүгүнкү оюнда. Ошол себептен албетте Табриз Жумаев тактап айтканда мына Тобиас Фогель, кечиресиздер, Тобиас Фогельди чыгарган. Бирок Элдар Кылычбекұлы жетишпей жаткандыгын көрүүдөбүз. Он 13-8 Чыңгызшаев. Нурлан Нурайлуулу азырынча бир упай болсо дагы эсепти кыскартуу аракетин көрдү, ишенимдүү. Жакшы, бирок атаандаштары Айдар Болотбекұлунун аткаруусунда чабуул менен жооп берет жана ал чабуулдагы ийгиликтүү жыйынтыкталат. 14-9. Тобиас Фогель мынакей алмашууга чыгат, анын ордуна 14-чү катар санындагы оюнчу чыкты. Бул Аккан Абланбеков, 17 жаштагы Аккан Абланбеков. Аккан Абланбеков эми өзүн көрсөтүүгө жакшы мүмкүнчүлүк, албетте. Тажрыйба жетишсиз, кандайдыр бир толкундоолор болот, албетте. Актанда. Бирок эгерде Элдар Кылычбекұлы бираз бутун ортпаса, мындай мүмкүнчүлүк ага келмейби, эми көрсөтүшү керек негизгиси. Кудратулла Сакмаматулу ийгиликтүү болуп чыкты. 11-14. Сарыөзөн мүмкүнчүлүк бар, ойношу керек. Жеңилдиктеп колун кой берүүнүн азырынча эрте. Теңиртау командасында дагы ушул абалдан пайдаланып алдыга жылышы керек. Акыр аягына чейин күрөш жүргүзүп топту командасына сактап калгандай таасир калтырган, бирок калсын пикиринде топ жерге түшкөн экен. 15-11. Көтөрүлгөн топ. Кудратулла Сакмаматулу топту кабыл алды. Анан ары өзүнүн чабуулга барат жана Азамат Тосмодон өйдө көтөрө топту бош аймакка калтырды, таштады. 12-15. Мынакей Актан Абланбеков байкап туралды. Бул 17 жаштагы оюнчунун чыгарып берүүлөрү жаман эмес, жаман эмес. Тосмо өз милдетин аткарды жана торчого тийген экен. Ким? Ринат Майчиновпу? Же Байышбек Аматкулов айтор, дал ушул эки оюнчудан турган Тосмо торчого тийген. Мындан улам 16-чы упай Теңиртау командасына жазылат. Кудратулла Сакмаматулу
жана жетпей калды бул жерде. Албетте боюнун кыскалыгы ошол жерде өзүнүн сөзүн сүйлөдү окшойт. 13-16. Жана Кудратулла Сакмамат уулу жаңылбасам кийинки оюнчу дал ушул волейболчу топто оюнга кошот. Чыңгызшаев топту кабыл алды, андан ары чабуул анчейин кубаттуу болгон жок. Нурлан Нурали уулу жана топ оюн талаасынын ичинде түштү. 14-16. Ортодо айырмачылык 2 упай. Ушул жерден кезектеги упайды алууга жакшы мүмкүнчүлүк бар. Жана упай алынды. 15-16. Ортодо айырмачылык 1 упай. Кудратулла Сакмамат уулу Нарбек топту кабыл алды. Чыңгызшаевдин чабуулун көрөбүзбү? Жок. Тосмо өз милдетин аткарды. Экинчи аракет жана Тосмого тийген топ оюн талаасынын ичине түштү. 17-15. Фархат Замирбеков. Дал ушул оюнчу топту оюнга кошот. Ай-ай-ай. Өтө так эмес. 16-17. Ринат Майчинов. Чыңгызшаев жана артында ушул жерде Нурлан Нурайдулов жата калып топту сактаса деле болчудай, бирок андай жолго барган жок. 18-16. Азыр жата калып акыр аягына чейин топ үчүн күрөшүп оюн алып барбаса, бул партияны сактоо кыйынга турат. Нурлан Нурайли уулу кезектеги тирешти жеңилди. Бул жерде Айдар Болотбек уулу андан дагы мыкты, андан дагы жогорку чеберчиликке ээ экендигин көрсөтүп койду. Кайрадан Тосмо өз милдетин аткарууда. Чыңгызшаев жана 20-16. Тайм-аут Эрмек Бейшекеев. Экинчи мүмкүнчүлүгүн пайдаланды. Дээрлик эсеп теңүүгө жакын келген болчу. Бирок дал ушул өзгөчө ушул Нурлан Нурайли уулунун ийгиликсиз аракети, ушул Айдар Болотбек уулунун болгон тирештин жеңилип калуусу кандайдыр бир деңгээлде командага бирок психологиялык жактан терс таасирин тийгизип койду. 16-20. Таврис Жумаев атандаштардын чабуулун күтүшү керек. Мүмкүн Нурлан Нурайли уулу эмес, башка жактан чабуулду күтүшү керек. Ооба, Кудратулла Сакмамат уулу. Себеби дегенде, мына узун бойлуу Айдар Болотбек уулу дал ушул экинчи зонада туруп, Тосмодо байма-бай Нурлан Нурайли уулунун соккуларын тосуп коюуда. Андан улам буга чейин эле башкача, башка жол менен чабуулга барса болмок. Бирок азыр дагы кеч эмес. 17-20. Чыңгызшаев ал ортодо мына урматтуу достор, 17 жаштагы Актан Абыланбеков бул жерде Тосмодо. Командасын упай алып келип берди. Сокку бар, Тосмо өз милдетин аткарды. Актан Абыланбеков көтөрүп берилген топ, анан ары өнөктөшү. Нурлан Нурайли уулунун оюну жүрүшпөй жатат. Азыр башка Кудратуллага басым жасашы керек Сарыөзөн. Сөйдөгөнө Нурлан Нурайли уулунун жанында, алдында Айдар Болотбек уулу өсүп чыгууда. Жана байма-бай дагы тоскоолдук жаратууда.
Азамат Ақтан Абламбеков қатары менен екінші ұпайды командасына алып келді. Эмин Нурлан Нуралиұлы дал ушул топты оюнга кошууда өзүнүн бир аз каталарын жууш керек окшойт. Болбосо буга чейинки аракеттери анча окшобой жаткан. Жирбей 2-19 Теңиртау командасы 3 ұпайға жақтап келді. Егер 3 ұпайды ала тұрған болса, әлбетте бұл ойынды жеңбек. Алға чейин Қайрат Дүйшөнбекұлы топты ойынға қосуда қатаға жол берді. 20-22. Байғазы Замирбекұлы атандаштарынан чалды көрөз. Мунарбек Қалдарбекұлы экинчи толкун менен ким чалууга барат? Айдар Болотбекұлы. Байышбек Аматкулов канчалык аракет кылбасын, топтун мезин кайтара албады. 23-20. Топ сакталды. Мунарбек Қалдарбекұлы. Ренат Майчынов тосмода ийгиликтүү. 21-23. Әлбетте 24-чү ұпайды алып кете турган болсо Теңиртау командасы жеңишке өтө жакындап келет. Алими Сарыөзөн үчүн өтө оор болот. Ой, Кудратулла Сакламатулы. Азамат 22-23. Азыр ушул жерден эсепти теңеп кетсе, анда оюн башка жакка бурулуп кетиши мүмкүн. Эгерде 24 ұпай алса, анда албетте жеңишке дагы бир жолу жакындап келет. Дагы да болсо топ талашта Ринат Майчынов. Жана Айдар Болотбекұлы. Жана эмне болду? Топ аянчанын ичине түшкөн экен. Матч бол. Теңиртау командасына бир кадам калды жеңишке жетүүгө. Мунарбек Қалдарбекұлы. Ринат Майчынов бул жерде анчейин кубаттуу соккун узатууну туура көргөн жок. Табирез Жумаев дагы да болсо топ талашта. Соккуну жана Кудратулла Сакмаматулы командасына мүмкүнчүлүк берүүдө. 23-24 дагы да болсо матч бол. Кудратулла Сакмаматулы албетте жоопкерчилик жогору. Ага чейин неме Чыңгызшаев өзүнүн мүмкүнчүлүгүн пайдаланып тайм аут алууга үлгүрдү. Секундалык тынугу. Есеп саны 23-24 матч бол. Топту оюнга аз жерден азыр есеп саны 24-24 болуп кала жаздаган болчу, бирок ушундай жөнөкөй топту өткөрүп алды. Байышбек Аматкулов эмне кылды? Жакшы мүмкүнчүлүк бар болчу эсепти 24-24 болгон, бирок эсеп саны 25-23 жана жалпы партиялардын эсебин айта турган болсок 3-1 Теңиртау командасын жеңиши менен куттуктайбыз. Сарыөзөн командасы бүгүнкү оюнда дагы жеңил ызасын тартты. Эми кийинки оюндарга албетте ийгилик каалайбыз. Кызматыңыздарда Кубан Жумамединов болду. Кийинки эфирлерден амандашканча сак саламатта туруңуздар.